Тип жана анын шам чырагы 22 бөлүм. Туура айтылган сөз жаркыраган күмүш идиштеги алтын алма. Накыл сөздөр 25-11. Тип досторунан, туугандарынан алыс, чоочун жерге келгенден бери бир нече жума өттү. Ал классташынын аталаш байкесинен башка эч кимди таанучу эмес. Минтурн мырзанын кызматчылары адатта анын үйүндө жашашчу эмес, бирок Типке алар уруксат беришти. Биринчи күндөрү ал өзүн ыңгайсыз сезип, кысылып жүрдү. Бирок көп өтпөй ал отургучтун учуна отурганын, жерге салынган килемдерди булгап албайын деп коркунсуп, бутунун учу менен басканын коюп көнүп кетти. Эми аны башка чөйрөдө өскөн деп эч ким айта албас эле. Кичинекей Алиса Минтурн Типтин алардын үйүндө жашап калышына аябай таң калып жүрдү. «Апа, эмне үчүн Эдуард башкалардай болуп эле өзүнчө жашабайт?» деп сурап калды ал бир жолу кызыга. Анткени атаң ал үчүн гам көрүп, ага жардам бериш үчүн колунан келгенин баарын кылам деп жатат. Ал Эдуардтай болгон акылдуу жана чынчыл баланы өмүрүндө көргөн эмесмин дейт. «Ооба, ал чын эле жакшы бала», деди Алиса. Эдуардты эми эч ким Тип деп айтпай калган. Аны баардыгы өзүнүн чын атынан айтышчу. Ал өзү дагы кээде баягы жалкоо Тип азыр өзүн өзү таанымак эмес болуш керек деп ойлоп калчу. Ал бул жактан дагы жекшембилик мектепке үзбөй барчу. Бирок бир аз убакыттан кийин эле мугалимдердин жетишсиздигинен улам ал дагы сабак өтүп калган. Анын тобундагы кичинекей балдар ага урматтоо менен Леви мырза деп кайрылышчу. Тип 16-га чыгып, өзүнө эр жетип калганын сезе баштады. Анын жумушу көп эле. Ал эртең менен эрте туруп, керели кечки ар кандай жумуштарды бүтүргөндөн кийин кечкисин сабак окуганга убакыт тапчу. Ушул кечки тынч убакытты ал аябай жакшы көрчү. Жана жакшы көргөн китептерин кечкисин жан дили менен окуур эле. Ал китеп окуганды аябай жакшы көргөндүктөн көчөгө чыгып ар кандай жаман иштерге аралашуудан алыс болчу. Бирок көп учурда суроолору пайда болуп, жардам керек болгондо Брэнс мырза жанында жок экенине өкүнүп калчу. Ал кандай кыйынчылыктарга туш болбосун, анын окууга болгон каалоосу өчкөн жок. «Байкуш Эдуард», деди кызматчылардын бири бир күнү дүкөнүн жаап жатып. «Мен сага аябай боорум ооруп жатат. Эмнеге?» деди Эдуард күлүп. «Анткени бүгүн Алекс Минтурн университетин бүтүрүп үйүнө биротоло келиптир. Дүкөндүн жанынан экипаж менен өтүп бара жатканын көрдүм. Тим эле асманды карайт, жанына жакын жолой албайсың». «Анын кесиби эмне?» деп сурады Эдуард. «Ал болгону Фат, башка эч ким эмес». «Фат деген эмнени билдирет?» «Аны менен таанышканда түшүнөсүң. Сага акыл үйрөтүп, кыйынсынып коюш үчүн себеп эле издеп турат. Мага алтын берем десе дагы, сенин ордуңда болууга макул болбос элем». Бул сөз Алекс Минтурн деген ким экендиги жөнүндө Типке эч кандай маалымат берген жок. Болгону ага карата жактырбоо сезимин пайда кылды. Ал Минтурндун үйүндөгү тынч жашоосун Алекс бузбаса экен деп эле кооптонду. Тип үйгө кирип, босогодон эле жапжарак болуп турган ашканага көз жиберип, диванда отурган узун бойлуу кишини көрдү. Анын бир колу Минтурн айымдын колунда экен, бир колу менен кичинекей карындашын кучактап алыптыр. Муну көрүп Типтин дүпөйүл болуп жаткан жүрөгү ичине ылдыйлап калды. Бирок ал дагы деле чочулуп, ашканага Минтурн мырзага жашынгандай болуп анын артынан кирди. Типти көрө калып Алиса кыйкырып жиберди. «Эдуард, бери келиңиз, Алекс келбедиби?» «Ооба, бул менин уулум», деди Минтурн мырза сүрдөнүп турган Эдуардка кайрылып. Алекс ордунан туруп колун сунду. «Саламатсызбы?» деди ал. «Мага сиз тууралуу Алиса аябай көп нерсе айтып берди». Анын үнү жагымдуу, анан жумшак экен. Түшкү тамактан кийин Минтурн мырза комитетке барыш керек экен. Ал столдон туруп жатып, «Мен так бүгүн барышым керек болгонун карачы. Сырткы эшикти ача турган ачкычым да сынып калбады беле?» деди. «Мен сизди күтө турам, Минтурн мырза. Сизге эшикти ачып коем», деди Тип шашып-пушуп. «Жакшы, бирок сен китептериңди китепканага алып келип алып, мен ошол жактан күтүп тур, макулбу?» Эдуард китебинин кызыгына кирип окуп жатканда, китепкананын эшиги ачылып, Алекс кирип келди. «Сиз окуганды аябай жакшы көрөт окшойсуз?» деп сурап калды Алекс. «Ооба», деп жооп берди Эдуард. Анын келишин жактырбай кыска гана. Бирок Алекс анын столуна жакын келип сөзүн улантты. «Сиз арифметикалык маселени аткарып жаткан турбайсызбы?» «Ооба, бөлчөк боюнча маселе экен. Тилекке каршы менин алым жетпей жатат». Типтин үнүнөн анын ачуусу келгени байкалып турду.
Берсеңиз мен байкап көрөйүн. Алекс анын жанына отуруп эсебине көз жүгүртүп чыкты. Сиз бир жерден ката кетириптирсиз, бирок көңүл коюп карасаңыз оңой эле таба аласыз. Эдуард эсебин карап чын эле катасын тапты. Мектепте таштаганыңызга көп болдубу? Деди Алекс. Жок, бияка келерде эле таштагам, бирок мен мектепке бир кыш эле баргам. Эмнеге бир эле кыш бардыңыз эле? Көп себептер болгон. Эдуард жандана түштү, бирок эч нерсе деп түшүндүргөн жок. Алекс бир азга унчукпай калды да анан мындай деди. Жардам берип турган бирөө жарым болсо, окуган оңой болмок болуш керек, Кандай дейсиз? Албетте, бирок менин мугалимим жок болгондуктан өзүм эле аракет кылып жатам. Сиз мени менен окууну каалар белеңиз. Мен күн сайын 9-дан 10-го чейин сизге сабак берип турмакмын. Эдуард таң калгандан өзүн жоготуп, эмне дешти билбей калды. Ал Алексти жалдырап караган бойдон: "Сиз тамашалаган жоксузбу?" деп сурады. "Жок, кандай дейсиз, макулсузбу?" "Макул эмей, албетте макулмун. Бирок сиз эмне үчүн мага ушуну сунуш кылып жатканыңызды түшүнө албай жатам. Анткени окууну каалаган адамга жардам берүү мага жагат. Демек биз эртеңден эле баштасак болот. Азыр болсо жалпы союнуга жүрүңүз. Саат 10 болуп калды." Эдуард андан бетер таң калып калды. "Эмне, Минтурн мырза келди беле?" деп сурады ал. "Жок, бирок анын уулу үйдө эмеспи? Ал жок болгондуктан сыйынууну мен жетектегеним сизди таң калтырып жатабы?" "Ооба", деди Эдуард. "Мен сиздин мени сыйнат деп ойлогон эмес белеңиз", деп анын сөзүн Алекс бүтүрүп койду. "Ооба, Кудайга шүгүр, мен сыйынганды билем." Анан колун Типтин ийнине коюп: "Сизчи досум, сиз билесизби?" деп акырын сурады. "Ооба", деп Тип кубана, "Үйрөнгөнүмө 1 жылдан ашып калды. Мен аябай кубанычтамын. Мунсуз жашоо кыйын. Айтсаңыз, сиз кандайдыр бир максат менен ушинтип тырышып окуп жатасызбы?" "Ооба", деди Тип. Бейтаныш адамга өзүнүн сырын ачып жатканына өзү таң кала. "Мен билимдүү адам болгум келет. Менин максатым мугалим болуу." Бул сөздөрдү укканда Алекстин жүзү капалуу боло түштү. "Жараткан сизге жар болсун", деди ал бир аз унчукпай туруп калып. "Тандап алган жолуңуздан баш тартпашыңызды чын дилимден каалайм." Тип уктаар алдында жолдошунун Алексти Фат деп айтканын эстеди. "Эгерде ушундай адамдарды Фат деп коюшса, мен дагы ушундай болгум келет", деп ойлоду ал.